Erkekler эмне үчүн ичип кетишет деген суроону дайыма жолдошум ичет, кантип андан арылсам болот, кантип жардам берем деген айымдар абдан көп кайрылышат. Кайсы учурда мырзалар ичет? Көбүнчө мырзалар ичкен учурда ичимдиктен өздөрүн рахаттанганын, кандайдыр бир башка дүйнөгө кеткендерин сезишет. Дал ошол рахатты, дал ошол жан дүйнөсүнүн бир рахатын, тынчтыгын көп учурда үйлөнгөн учурда өздөрүнүн жубайларынан ала алышат. Экөөнүн ортосундагы жакын мамиле, жылуулук мамилеси, эркек менен аялдын ортосундагы абдан жакын мамиле дал ошол ичимдиктен куткара алат. Бул учурда көбүрөөк айым өзү менен иштөө керек. Анткени айым өзүнүн аял экенин кабыл албаса, өзүнүн аялдык энергиясын, сексуалдуулугун кабыл албаган учурда эркекке дал ошол аялдык энергиясы жетишпейт дагы, ал энергияны эркек арактан издейт. Ошондуктан аял киши өзүнүн аялдык энергиясын көтөрүп, мырзасына көбүрөөк аялдык энергиясын берүүгө аракет кылуу керек. Жана ошондой эле көп учурда мырзалар ата-энеси тараптан, айрыкча эне тараптан көп кысымга алынганда, көп контролго алынганда дагы дал ошол контролдон бошонуу үчүн дагы ичимдикке берилет. Эгерде эне баласын ойлонуп жаткан болсо, анда өзүнүн алган контролун, катуу тарбиясын жумшартуу керек дагы. Балага эркиндик берүү керек. Анткени ичимдиктен мырзалар эркиндикти дагы издешет. Өзүңүздөр байкагандай, бул жерде көбүрөөк айымдар жана ата-энелер иштөө керек. Ошондо биз мырзага жардам бере алабыз. Мен Изаткан Жусупова, талдоо чебери жана психолог. Дал ушул сабактарды сактап алыңыз жана жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.